сом. Жана да биринчи келген балага окто кылыс 5000 сом. Бул эми приздерде албетте эң башкысы кубок. Акемибиздин колдогон акчалай сертификаты бул призибиздин эң башында турат да. Эмесе кетти, батат эле коюңуздар. Атаман, баламан деген кырсыктан сырткары баарыбыздарга ушундай сүйкүмдүү жакшынакай оюн көрсөтүп келгиздер. 2 айлампа, болбосо 4 километр, 400 метр. Деп коет баа жерден. Сүрөп коюңуздар, көрсү жаныбарлардын кетип баратканын. Булар бала, 2 жаш. Болбосо 2 жаштык балабыздай эле да. Ушунча жорголуп, жаңылып жазбай кетип баратканына көзүң гана канатта. Көрүп атасыздар. Көрүп атасыздар. 7 күнөн кетти. Булар жөн эле кунандар эмес. Бир канча жылдан бери селекцияланып, Россиядан келген, асты Америкадан келе баштады. Мына жакында дагы сүйүнүп болуп. Жигиттер, кыргыздын мыкты жигиттери Америкадан жылкы алып келишти. Алып келип жатышат. Россиядан алып келип жатат. Бизде болсо тоңдо 7 жылкы заводу өнүктүрүп, өздүрүп жатат. Мына башынан бери 7 жылкы заводунун жылкылары мыкты болуп, бул жерден эчендеген мыкты жылкылар чыккан. Эми аларды чоң жорго убагында өзүнүн кезегинде айтып берейин. Ушул жерде эң эле жакшы бири-бириңерге жаныңарда турбалы, меники тесик ап келет, сеники булат келет десип, бир кызыкка батсаңыздар да болот. Бул жерде эми кунанда жаңыча болуп атат. Кимиси күчтө экенин эч билбейт. А болбосо чоң жорголор болсо, баары эле мен деп туруп, мен деген жоргого коюп алат да, анан баары банкрот. Көк болсо mo сарайдык экен, э? Көк, төртөө ошак. Биринчи Жайлообаев чубак кетип бара жатат. Бул баары эле тең берет да, бирок астыда чубак баратат да. Биринчисин айтып коелу, чубак. Нурмухамбет экен, жана ошол окубай калган экен, Нурмухамбеттин жоргосу экен. Кочкор району чубак кетип баратат биринчи. Анын жанында Кера бара жатат. Кана Керага болчо булар. Бул экөө тең тоңдун жигиттери. Экөө тең ветеран. Бүгүнкү күндө жаш балдар менен кошо кармашып ат чаап келе жатат. Ат чабыш оңой эмес. Мына экөө тең ушул эл жар жылкы заводунда аябай жакшы эмгектенип, көп байгелерге жетишкен жигиттер. Анын ичинде мен дагы бармын, эл жар жылкы заводунда эмгектенген. Үчүнчү келе жаткан жорго бул эл жар жылкы заводунун жоргосу окшойт. Төртүнчү келе жаткан Турбаев көк, көрүнбөй калган экен. Экинчи Муратбек бар, үчүндө Муратбек деген да. О, келе жатса Муратбек дагы ушул эл жар жылкы заводунда эмгектенген. Өзү ветеран, өзү чаап жүрөт. Аттан жалайды кылып, пенсияга да чыгып кала жаздаган күндөрү бар. Атайын. Кунангүлүктөр дайындангыла. Кунангүлүктөрдү жигиттер. Кунангүлүктөрдү алып келе бериңиздер. Биринчи чубак келе жатат, Нурмухамбеттин аты. Экинчи Муратбек келе жатат, үчүнчү Кера келе жатат. Мына ар жакта Көктүкө заводуна келе жатат. Мына Орекенин баары тоңдун жигиттердин аттары экен. Көрүп атасыңарбы, жигиттер? Дети жорголордун кетип баратканын карагылачы. Бул жерден алды жорголордун жаңылганын деле мен көргөнүм жок. Силер деле көргөн жоксуңар го дейм. 2 жаштык эле жорго. Азыр тетиги жорго, бири-бирине тетиг алдыда бара жаткан 4 жорго. Кой берейик, чаптырып эле. Аттан ат калса 4 аягы тыбырайт, чечен калса 2 аягы тыбырайт дегендей. Тетиги 4 жорго ошол бири-бирине менен калышпаган аракет кылып 4 аягы тыбыраган бойдон кетип бара жатат. Карагылас кандай керемет.
Айта кетүүчү нерсе туугандар. Бул тоңдун жеринде бир керемет чаңыбыз бар. Ошол чаңдан эм алып кеткен адамдын өпкөсү дагы көзү дагы сылат да. Ошол чаңды басып өкмөтүбүз. Ошо кызматкерлер 2 күндөн бери суу чачуу иштерде убара болуп атат. Болуп жатышты 2 күндөн бери. Ошого карабай бир аз чаңгы бар. Ошондон кере-кере өткөндөр атылган. Тоңдун топурагы алтын деген ошол. Ала кетиңиздер үйүңүздөргө. Биринчи кетип бараткан Элдияр жылкы заводунун жылкысы. Элдияр деген жигит дайындайт. Босторгой деген ат Көкчөргө. Экинчи Чубак кетип баратат. Үчүнчү Кера кетип баратат. Төртүнчү Муратбек кетип баратат. Жаңылбай жазбай келсе 4 байге. Биринчи орунга 53 миң сом, экинчи орунга 18 миң сом, үчүнчү орунга 8 миң сом, төртүнчү орунга көңүлүңүздөр калбасын деген 5 миң сом. Ана кандай урап жатат, айткылачы. Бул эми айланпа башы деп айтып койсо да болот да. Жазкет алдыда келаткан 3 жорго тең сүрекки курукта сүрек айланпада дайындалат. Көрдүңүздөр, алдыда келип барган 3 тең. Эми бирок кайсынысы кандай келет? Бул жерде үстүдө турган биздин калыстарыбыз Батырбек, Мыкы, Муратбек, мына ушулар гана чечет. Үстүдө отурган 3 калыс. Бүт барын ушул адамдар гана чечет. Биринчи келаткан көктүн карагылачы, ай. Мындай чоң жорго да жорголой албайт. Бул жорго жөн эле жорго эмес. Бул жорго Бароондун баласынын баласы. Бароондун баласынын баласы биринчи келтат. Бороон деген айгырдыкы. Бороон, бул Бароон атасы энеси Чепрага деген жылкы. Мен силе шашып мактап кетсем деп коңуздар бирок келатсың. Ай жаныбарым. Карап туруп түйүнөсүң да. Рапбек. Биринчи, 5-нчи номер менен. Мукар Замира калдым. Экинчи. Муратбек Батырдыкы келген турбайбы? Вакас Муратбек. Үчүнчү Кера. Керимбек. Ой, үчүнчүсү да молодец. Кандай эми? Баарыңар сурагылачы 4-нчү жоргого. 4-нчү жорго. Ай жаныбарым, 3 жорго да жакшы келди. Ой жаныбарлар, карачы бири-бирине жабыша калышып келди. Ой жаныбарлар. Ар жактагы 3-нчү номер мененби? 3-нчү номер менен